Саламатсыздарбы, биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Кыйналып жатсаңыз кайрылыңыз. Аз камсыз үй бүлөлөргө жардам штабы түзүлдү. Кыргызстанда аз камсыз болгон, тамак ашы жок калган жарандарга көмөк көрсөтүү үчүн жардам штабы түзүлдү. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов маалымат жыйын учурунда билдирди. Штаб мамлекеттик органдар, жаштар жана кайрымдуулук уюмдар менен биргеликте түзүлгөн. Штаб аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жана тамак ашка каражаты жетпей кыйналып жаткандарга азык-түлүк, коргоочу каражаттар менен жардам берет. Азыркы тапта Бишкек менен Ош шаарында ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатат, деди Жаманкулов. Жардамга муктаж жарандар 1227 кыска номерине чалса болот. Мындан сырткары биз барбыз Telegram каналы, жардам берем мобилдик тиркемеси жана Facebook тармагындагы жардам штабы группасына билдирүү калтыра алышат. Жаманкуловдун айтымында бул жардам өкмөттөн жана кайдыгер эмес активдүү жаран ишкерлерден келип жатат. Маданият министри учурдан пайдаланып жардам берем деген ишкерлерге кайрылып, акча котором дегендер үчүн атайын банктык эсеп ачылганда баса белгиледи. Казакстан Кыргызстанга ун ташууну чектеди. 26 марттан баштап Казакстан Кыргызстанга ун жана буудай ташууну убактылуу чектөө койду. Бул тууралуу 1 апрелде парламентте сүйлөп жатып, вице-премьер-министр Эркин Асрандиев билдирди. Айына 30 000 тонна өлчөмүндө квота аныкталды. Буга чейин казак тараптан ун менен буудай чектөөсүз киргизип жаткан. Вице-премьер чоң капка өткөрмө бекетинде да Кыргызстанга жүк ташып кирүүгө чектөө коюлганын, ушундай жагдайларга байланыштуу Орусиядан 100 000 тонна буудай алуу боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын билдирди. Боронов өзгөчө абал режимин бузгандар жоопко тартылаарын унутпашы керек. Өзгөчө абал режими учурунда чектөөлөрдү сактоону көзөмөлгө алуу күчөтүлдү. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабдын жыйынында билдирди. Ал Коопсуздук кеңешинин чакан курамда өткөн жыйынында бир катар тапшырмалар жана сунуштар берилгенин белгиледи. Айрым иш-аракеттерге карата сын пикир дагы айтылганын кошумчалады. Эл өзгөчө абал режимдеги талаптарды сактоого тийиш жана аны бузган жарандар административдик жана кылмыш жообуна тартылаарын унутпашы керек. Бул коменданттык сааттын эрежелерин бузуп, коомчулукка вирус жугузуу тобокелчилигин жараткан үй карантиндегилерге өзгөчө тийиштүү. Бардык тармактык кызматтар жана жергиликтүү бийлик органдары коронавируска чалдыккан жарандар менен байланышта болгондорду аныктоо, аларды көзөмөлдөө боюнча иштерди күчөтүүсү зарыл, деди Боронов. Ал ошондой эле Бишкектин комендатурасы мамлекеттик кызматкерлерге атайын берилген уруксаты жок жеке унаас менен шаарда жүрүүгө тыюу салуу боюнча чечим кабыл алганын билдирди. Борбор калаада эле мамлекеттик органдардын кызматкерлери 100 000 тегерегинде. Алардын айрымдары аргасыздан эс алуу күндөрүн алгандыгына карабастан кызматтык күбөлүктөрүн пайдаланып шаарда жүрүшкөн. Мындай фактыларга жол берилбеши керек. Бул мезгилде ишке тартылгандардан башка бардык мамлекеттик органдардын күбөлүгү өзгөчө абал режими учурунда жараксыз, деди ал. Министрдин орун басары жардам биринчи жаңы коңушта жашаган үй бүлөлөргө берилет. Бишкек шаарынын четинде жашаган, жеринин статусу жок жашап жаткан жарандарга жардам биринчилерден болуп берилет. Бул тууралуу бүгүн 1 апрелде өкмөт үйүндө өтүп жаткан онлайн жыйын учурунда эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Ализа Солтонбекова билдирди. Эң көйгөйлүү нерсе жашаган жеринин статусу жок, мыйзамсыз коңуштарда жашап жаткан жарандар бар. Ал жарандар Дордой базарынын тегерегиндеги Таштанды жакта жашап жаткан үй бүлөлөр экенин тизмектеп чыктык. Анда 1149 үй бүлөнүн учурда бизде тизмеси даяр. Азыр биринчи жардамдар ошол үй бүлөлөргө берилет, деди ал. Масалиев 2 жыл мурда биз бекиткен өкмөттүн курамы калган жок. Бир эле премьер-министр калды. 2 жыл мурда биз бекиткен өкмөттүн курамы калган жок, деп бүгүн 1 апрелде Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Исхак Масалиев билдирди. Жалгыз премьер-министр калды. Ал киши 2 жыл мурда ушул команда менен ийгиликтүү иштейм деген эле. Акыркылары бүгүн кетти. Кээ бирлери экинчи жолу кетип жатат. Алыңар жетпесе өкмөт отставкага кеткиле. Учурда кырдаал өзгөчө болуп турат, дейт депутат. Бардыгы Кыргызстанда болгон кемчиликтерге депутаттар жооп бермей болуп калды. Бирок ал туура эмес. Мына өкмөт отурат. Силер ошон үчүн айлык алып атасыңар да. Силер жооп бербейсиңерби? Кетпейсиңерби кызматыңардан? Биз 2 жыл мурда силерди бекиткенде премьер-министр баш кылып, курамы бирөө да калган жок, жалгыз премьер-министр калды.
А бул жерде бекиткенде ал киши эмне деп айткан эле? Ушул команда менен ийгиликтүү иштейм деген. Мына акыркылар бүгүн кетти. Кээ бирлер 2 жолдон кетип атат. Алар жетпесе кеткиле, тапшыргыла кызматыңарды. Башка кишилерди алгыла. Комендатура боюнча канча сын пикир болуп атат. Ишкерлер, жеке жарандар боюнча канча сын пикир болуп атат. Кырдаал өзгөчө болуп турат. Бул жерде талашкан кереги жок. Биз башында айтып атабыз, жардам берели, бергиле мыйзамдардын долбооруна. Бюджеттин канча миллиард сом бөлүп берели, буудай алгыла, ун алгыла, тигин алгыла деп сурап атабыз. Силер болсо тактикалык бир мыйзам алып келип атасыңар. Акылбек Жапаров: экономиканын колубутун тушап салдык. Эми аны союп эле сала турган убакыт келе жатат. Бүгүн 1-апрелде Жогорку Кеңештин кезектеги жыйынында Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына жеңилбес күчтүн жагдайларына байланыштуу социалдык экономикалык кырдаалды турукташтыруу маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзамдын долбоору каралды. Анда депутат Акылбек Жапаров так антикризистик программа иштелип чыгышы керектигин баса белгиледи. Депутат вице-премьер-министр Эркин Асрандиевге кайрылып, насыялардын пайызын 3 айга тоңдуруу керектигин айттык эле. Өзүңүз банкирсиз, эмне үчүн бул ишке ашпайт деп сурады. Азыр Улуттук банк коммерциялык банктар менен негизги суммасын жана пайыздарын 3 айга жылдыруу иштерин жүргүзүп жатат. Кайрылгандардын баарын карап чыгып, ушундай чечимдерди кабыл алып жатат деп билдирди Эркин Асрандиев. Жалгыз өкмөттүн мүчөсү чрезвычайный положенияны алабыз деген сиз болушуңуз керек да. Күнүнө 200-300 миллион сом ички дуң продукцияны жоготуп атабыз. Коронавирус деген корона кризиске алып келатат экономикада. Ошондуктан сиздердин антикризисный пландарыңызды же сизди укпай атабыз, сиздин командаңызды. Бир чалажан, элге так айтпай турган бир да цифрасы жок планыңыздын биринчи этабын коюп турсуз да. Качан так эл түшүнгөн, биз элдерге түшүндүрүп бере турган план качан пайда болот? Источник финансированиялар менен. Потеря канча болот? Эл чогулткан акчаны көзөмөлдөөчү комиссиянын бир мүчөсү чыгып кетти. Коронавирус илдетине каршы күрөш үчүн элден топтолуп жаткан акчанын бөлүштүрүү боюнча комиссиянын курамынан анын бир мүчөсү чыгып кетти. Балдардын укуктарын коргоочулар лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова комиссиянын курамынан чыгуу тууралуу чечимди жеке өзү кабыл алганын, буга комиссияда өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрүнүн аздыгы себеп болгонун Facebooktагы жеке баракчасына жазды. Турдубекова белгилегендей, элден түшкөн каражатты көзөмөлдөгө жарандык коомдон көбүрөөк адам тартылышы керек болчу. 1-апрелге карата Кыргызстанда коронавирус жуккандардын саны 111 кишиге жетти. Комиссияга парламенттен 3, өкмөттөн 7, президенттик администрациядан 1 жана өкмөттүк эмес уюмдардан 2 өкүл кирген. Аны өкмөттүн аппарат башчысы Самат Кылжиев жетектейт. Жарандык коомдон комиссияга Назгүл Турдубекова жана социалдык кызматтарын өнүктүрүү фондунун башчысы Бурулсун Сүйүналиева мүчө болуп кирген. 1-апрелге карата ыктыярдуу төгүмдөрдү жана кайтарамсыз акча каражаттарын чегериш үчүн ачылган атайын эсепке жалпысынан 70 миллион сомго жакын каражат чогулду. Бул тууралуу маалымат Финансы министрлигинин сайтында жайгашкан. Коронавирустун болжолдуу экономикалык кесебети эсептелип чыкты. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу киргизилген өзгөчө абалдын экономикалык кесебети эсептелип чыкты. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штаб кабарлады. Ага ылайык өлкөдөгү керектөө 5,5%га чейин кемиши мүмкүн. Импорт 11%га, экспорт 4,5%га, дүң инвестиция 3,5%га азайышы күтүлүүдө. Мындан сырткары мигранттар которгон акча азайып, айрым жарандар өлкөгө кайтып келиши мүмкүн. Быйыл январь айында мурдагы жылдарга караганда акча котору 14%га кемиген. Коронавирус пандемиясынан улам бир катар өлкөлөр чет араларын жаап, соодо катнаш токтогон. Ушундан улам Кыргызстандын быйылкы бюджетине 28 миллиард сом түшпөй калышы болжолдонгон. Пандемиядан улам өлкө экономикасына тие турган терс таасирди азайтыш үчүн президент Сооронбай Жээнбеков бир нече эл аралык каржы институтуна кайрылган. Анын ичинен эл аралык валюта фонду 120 миллион доллар насыя берүүгө макул болгон. Кыргызстанда 1-апрелге карата коронавирус жуккан 111 адам табылды. Алардын 3-ü айыгып чыкты. Парламент коронавирусту айласыз жагдай деп тааныды. Жогорку Кеңеш Кыргызстанда коронавирустун жайылышын жана валюталык инфляциясын
социалдык экономикалык кесепетин жумшартуу боюнча токтом кабыл алды. Бул токтомду 1 апрелде депутаттардын көпчүлүгү колдоду. Анда COVID-19 вирусун жайылышы аргасыз жагдай катары мүнөздөлгөн. Кризиске каршы жана банк системасын сактап калуу боюнча комплекстүү программа иштеп чыгуу өкмөткө тапшырылган. Ошондой эле чакан жана орто бизнести текшерүүгө 1 жылдык мораторий киргизилет. Саламаттык сактоо, коопсуздук жана өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу сыяктуу өтө зарыл иштерден башка тармактардагы мамлекеттик сатып алууга убактылуу чектөө киргизилет. Мындан сырткары бирдиктүү салык декларациясын тапшыруунун мөөнөтү жылышы керек.